Ассаламу алейкум, урматтуу Москва каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Москва негизи кыргыздар үчүн 8-чи область болуп калды. Өтө бир 70-80% кыргыз Москвага келип, такси багытында эмгектенишип, доставкада жүрүшүп, негизи машина айдаган кыргыздар аябай көбөйдү. Бүгүн мына Баяман байкебиз таксо парк ачып, өз ишмердүүлүгүн баштапты. Бир таанышайлычы. Ассаламу алейкум. Тынчсызбы? Ассаламу алейкум. Ушул өзүбүздүн мекендештерибиз ушул жерге келип ар кандай суроолорго келип такалгандан себебинен өзүм деле башынан таксиде иштеп жүргөм, 2-3 жыл иштегем өзүм таксист болуп. Ошол сыяктуу азыр мен парк ачтым. Ар кандай вопросторду өзүмдүн башымдан өткөн нерселерди полный билип, ошого караштуу азыр ушул водительдерге ылайыктуу кылып парк ачтым. Парктын проценти болгон 2%, анан акчаны вывод кылып чыгарганга, мисалы үчүн бир кандайдыр приложение скачать эткенин кереги жок. Өзү эле Яндекс Навигатор өзүнөн эле Яндекс Продон эле списать этип алсаң болот прямой картага. Ишибизди баштадык. Буйруса ай сайын розыгрыш кылып, ай сайын ушул водительдерге кызыктуу болуш үчүн розыгрыш кылалы деп чечтик. Эртең 1-марттан баштап розыгрыш башталат. Ар кандай розыгрыштын условияларını бизге жазсаңар түшүндүрүп айтып беребиз. Кандай кылып, кандай розыгрыштарды силер бизге WhatsAppка кайрылсаңар полный айтып түшүндүрүп беребиз. Мисалы машинадан алгандан кийин бирөөгө оформить эткенде дагы бир өзүнчө проблема болуп атат да. Өзүм жашоомдо деле мындай гражданство адам таппай көп убара болдум. Ошол боюнча кайрылса кандай болот? Мисалы Matiz алып такси эмес. Боло берет, оформить этип, өзүбүзгө оформить этип, бүт баарын бүтүрүп беребиз, иштей берет. Калган кезинде айтса, мен кайра чыгарып алам десе, кайра чыгарып беребиз. Ал жөнүндө дагы кайрылсаңыздар болот. Оформить эткенге дагы жардам бересиздер. Оформить эткенге дагы гаиде тааныштарыбыз бар. Очередь дебейсиз, прямо келесиз, машинеңизде эле отуруп турасыз. Документтерди тапшырып берип коебуз. 2-3 сааттын ичинде жаңы номер менен жаңы документтерди машинеңизге алып жүрүп берет. Айдап кете бересиз. Страховка, купли-продажа, Баардыгына дагы. машинага, таксиге керектелүүчү документтердин ызчуунун баарын. Путевой лист, ал бул мисалы үчүн биздин паркта иштеген адамдарга путевой лист бекер. Путевой листи бекер, ушул келет, путевой листи бүтүп атканда же болбосо заранее чалып, мынакей баратам деп келет, биздин паркта иштегенибиздин айтып өзүнүн телефондон көрсөтөт, мынакей сиздин паркыңызда иштейбиз дейт, путевойду бекер алып кете берет. Сразу бир айга эле жазып берип коебуз. Бир айда бир ушул кайра барганга убакыт, таксиде эң кымбат убакыт. Ошон үчүн бир айга сразу жазып берип коебуз бекер биздин паркта иштегендерге. Өтө жакшы. Жанакы приздер боюнча сыр ошондо кандай? Жок, приздер боюнча сыр эмес. Кандай десем, приздерден 3 варианты болот. Биринчи вариант ошо ким өзүнүн досторунун бир жагынан алып келсе, пригласи друга. 5 адам, мисалы үчүн 5 адамдан жогору уже призге уланат. Эгер 5 адам алып келген болсоңуз, сиз 5 адам алып келсеңиз, 3-чү место 50 литр бензин бир айдын ичинде. 6 адам алып келсеңиз, видеорегистратор, 7 адам алып келсеңиз, бир смартфон. Таксиге ылайыктуу, таксиге даяр иштей турган жакшы смартфон. Катыбай турган дең? Катыбай турган, ол катыгандар көп болуп атат. Экинчиси выручка боюнча. Мисалы үчүн бир айдын ичинде марттын 1-нен апрелдин 1-ине чейин выручка кылып иштегенде кимде грязный эле Яндексте суммасы эң кимдики көп болсо, биринчи, экинчи местага 2 телефон. 3-үчүнчү орунга регистратор, 4-үчүнчү орунга регистратор, 5-инчи орунга 50 литр бензин. Общий 8 приз бар. Мисалы үчүн эми азыр жаңы эле иштеп баштадык. 100 адам кошулбаса да бир 50 адам кошулсун. 50 адам кошулганда деле 50 адамдын ичинде 8 адамга өтө жакшы нерсе да. Мисалы үчүн мотивация болот. Телефондо деле мисалы үчүн эми кандай десем, мен көп иштебедим. Биринчи орун призде мисалы бирөө эле эмес да. Призге ар бир адам кошулса, мисалы үчүн аракет кылса, көп эле адамдар призге уланат. Анан ай сайын, мисалы үчүн 1-мартта баштап апрелде бүтөт. Апрелде ошол приздерди как положено ушинтип келип, балдарды чакырып, видеого тартып, приздардын баарын беребиз. Берип туруп эле уже дагы жаңы розыгрыш баштайбыз. Ай сайын бирден розыгрыш болуп турат. Ай сайын кандайдыр бир розыгрыштар болуп турат. Өтө жакшы. Парктын аты эмне ошондо? Парктын аты KG08. KG08. Моментальный выплатасы ошо Яндекс Проның өзүнөн бесплатный путевой лист. Документтери боюнча башка өзүнүн мисалы үчүн жаңы выкупка чыгарып алып, машина ООдо турат, башкада турат, өзүнүн атын өткөрөм деп кыйналып жүргөндөр толтура. Ошолорду өзүнүн атыңызга өткөрүп алып беребиз да, лицензия башкаларынчы. Өтө жакшы. Бир эле информацияны кайра кайталап алдым окшойт. Просто мындай видеого түшкөн эмесмин.
түшкөндө мындай оюнда болгон эмес. Ишиңиздерге ийгилик. Кыргыздардыкы дең биягы. Бүт Укра кыргызча 08. Московский область 8 область. Эми кандай десем, просто өзүм бир эмес 2 машина бүкүп калганмын. Өзүм иштеп, өзүм таксиде иштеп жүрүп кыйналганмын. Ошо кыйналган нерселердин баарыны эми таксопарк ачканда деле көп эле таксопарк ачып, баягы ошол ачып аткан ишинин ичинен билбей эле ачып, кийин водительдерге кичине кыйынчылык болуп калат. А мен ушул таксинин ичинен билгеним үчүн, өзүм баары нолдон баштап өзүм иштеп билип жүргөнүм үчүн кайсыл жерде кандай жардам керек болушу мүмкүн, кайсыл жерде кандай помощь керек, ошол нерселер жаңы келгендерге деле обучениясы бар. Бүт маалыматтын баарын ошол WhatsAppка кайрылса, WhatsAppта Номерлери жазып койгонбуз, ооба. Номерлерин жазып коюп, ошол WhatsAppка кайрылса, бүт түшүнбөгөн суроолор болсо, башка болсо кайрыла берсин, жообун берип, буйруса жакшы болот. Ишиңизге ийгилик. Туугандар, могу видеону таксисттердин группасына жөнөтүп коелук. Негизи ошол призи жок деле иштеп жүргөнбүз да, могу призи менен жакшы кызыктырып, жакшы Ай сайын приз, анан проценти да 2% болгон, 2%. 2%. Анда 2% азыр данный момент Москвада мисалы үчүн билбейм барбы жокпу. Жок эле болуш керек. Азыр 5%, 6% менен иштеп атышат да эндерчи. Эми бул жерде 2% мага азыр иштегендин акчасын выгодасы эмес, мага просто раскрутка эле керек да. Мындай айтканда, раскрутка кылышым керек. Анан 2% мисалы үчүн көтөрө турган оюм деле жок да. Ошол 2% менен калганын деле мисалы үчүн эл дагы иштегенде ыраазы болуп бериш керек да. Мисалы үчүн өзүм иштеп жүргөндө 6% төлөп жүргөн күнөрүм болгон да. Кечинде ушундай иштеген акчамды карап туруп, ушунча акча алып койду деп наразы болгом да. Наразы болосуң. Эртеден кечке иштейсиң да, кечинде карап Яндексти карайсың, ушунча комиссия алып бер дейсиң. Паркты карайсың, ушунча комиссия алып бер деп, мен өзүм иштеген акчамды ошолор ушунчасын алып коюптур деп наразы болосуң. Ошол наразылык болбосун деп 2% кылып койдум. Өтө жакшы. Ишиңизге ийгилик. Кайрыла бересиздер туугандар. Любой проблема боюнча ушул байкебиз жардам берет, оформить этет, өзүн оформить этип берем деп атат. Бүт документтер документ жагынан. Бардык проблемалар боюнча кайрыла бересиз. Ишиңизге ийгилик, тагын жол. Оңдо туруңуз.